Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн 18 май, четверг, бейшемби туугандар. Биздин Москва бар Telegram каналында көбүнчө биздин туугандар сурап атат, Кыргызстанга кантип акча которобуз? Акча которуулардын кандай жолдору бар? Ким кантип которуп атат? Деген суроолор көп берилип атат туугандар. Ошондуктан бүгүн колдон келсе ошол Кыргызстанга акча которуу жолдорун сиздерге айта кетели. Бул жаңылыкты айтардан мурда туугандар, сиздерге негизи эле адамдар акчаны кандай алып кетет экен, кээ бирлер наличка алып кетет экен, кээ бирлер алтынга айландырып алып кетет экен. Ошол жөнүндө бир кече бир жаңылык көрдүк эле. Ошол жаңылык менен сиздер менен бөлүшүп кетели мына туугандар. Метро Домодедоводо бир пассажирди тутушуптур. Кармаганын себеби 24 килограмм алтын жүктөп кетип аткан экен да туугандар. 24 килограмм. Элестетсеңиздер, бул почти багаждын веси болуп калат да, багаждын салмагы болуп калат. 25 килограммы мисалы багаж, ошонун 24 килограммы алтын экен туугандар. 2 слитек экен мына. Видеосун сиздерге коюп койдум. Жалпы стоимость баасы 126 миллион рубльді түзет екен. 126 миллион. Туғандар, адамдар ақчаларды ушинтип ташыйт экен. Багаж менен 24 килограмм алтын туғандар. Жуксун деп класс басып коюңуздар, баарыбызга ушундай алтындар жуксун деп. Эми туғандар, биз акчаларды кантип жөнөтсөк болот деген суроого кайрылайлы. Учурда өзүңүздөргө белгилүү көпчүлүк билет, Сбербанк аркылуу Кыргызстандын банктарынын картасына которсо болот. М-банк, Элсом, ошол сыяктуу карталар иштетилет Кыргызстанда, ошолорго которсо болот. Номер телефон аркылуу которсоңуздар болот туугандар. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн кадимки эле онлайнды ачабыз. Онлайнды ачкандан кийин туугандар, ошол жерде перевод за рубежон деген бар. За рубежонду басып туруп, ошол жерде Кыргызстандын желеги турат. Кыргызстанды басабыз, по номеру карты же на счет деген жери бар. Ошону кааласаңыздар, то есть по номеру телефона или на счет на карту деген жери бар. Ошону эгерде карта номерин билсеңиздер, карта номерине которсоңуз болот. Болбосо номери кадимки эле телефон номерини жазып, М-банк аркылуу дагы которсоңуздар болот. Анан бир минусу туугандар, көпчүлүк айтат, эмне үчүн андан которбойбуз? Себеби ал жерде конвертация. Вагы мисалда сиз рубльдан которгондо, ал жерде сомго айлантканда валютанын курсу боюнча кичине өзгөрүүлөр, кичине мындай плюс-минустар болот экен. Ошондуктан көп которбойбуз дейт. Бирок эми мисалы 1000 рубль, 2000 рубль которсоңуздар, көп деле айырмачылык болбойт, бирок сразу түшөт. Андыктан ошол Сбербанк онлайн менен которсоңуздар болот. Экинчиси, Юнистримдин приложениясы бар. Илгертен бери өзү негизи Юнистримге которуп жүргөнбүз. Ошонун 1% өзүнүн проценти бар. Google Play'den же App Store'dan көчүрүп алып, телефонго кадимкидей эле ошол Юнистримдин приложениясы аркылуу, тиркемеси аркылуу Кыргызстанга которсоңуздар болот. Ал дагы иштейт. Андан сырткары дагы бир которуунун жолдору бул онлайн которгон сервистер бар интернетте негизи эле. Онлайн которгон сервистер бар, картадан картага которот, картадан номерге которот, картадан телефонго которот, ошентип которсо болот. Бирок ал нерселерден өзү негизи этият болгонуңуздар жакшы. Себеби интернетти жакшы түшүнбөсөңүздөр, ал жерде фишинговый сайттар, баягыдай мошенниктердин сайттарга туш келип калып, акчаңыздардан айрылып калышыңыздар мүмкүн. Андыктан ошол ишеничтүү эле булактардан которгонуңуздар оң. Биз сиздерге сунуштай турган ошол Сбербанк онлайн, андан кийин Юнистримдин өзүнүн официалдуу сайты, приложениясы, ошол менен которсоңуздар болот. Андыктан туугандар, баарыңыздарга, тапканыңыздарга береке болсун. Акчаны көп-көп таап, Кыргызстанга көп-көп жөнөтүп, даже 24 килограмм алтын кылып, баарыбыз эсен-аман мекенге кетели туугандар. Бөтөн жерде аман болуңуздар. Чегара маселеси жана трудовой договор боюнча Абдыразак Тавсырга кайрылсаңыздар болот.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7